Канча сорт? Алмадан экеле сорт бар. Киргизский зимний, анан превосходный. Жети Көз районундагы Кичи Жаргылчак айылынын тургуну Кайыркүл Узакова үй бүлөсү менен кышкы кыргыз алма сортун жыйнап жатышат. Түшүм мол болду. Бирок түшүмгө жайында жааган катуу мөндүр залакасын тийгизип кеткен. Бирок тазалары тандалып, түзөлө чоң муздаткычка киргизилет. Буга чейин алманын бир нече сортторунан 25 тонна терилип, кышка сактоочу жайга киргизилген дейт багбан. Бу киргизский зимнийден бир 5 тоннанын тегерегинде түшүм алабыз. Былтыр 50 сомдон сатканбыз, сактап бир октябрдын аяк ченинде. А быйыл болсо дагы ошондой кылалы да атабыз. Превосходныйдан бир 6-7 тонна чыгат. Аны дагы сактап, майга чейин сактап, июньдарда, майларда сатабыз. Жалпы Жаргылчак айыл аймагындагы багбандар азыр алманын эрте бышкан түрлөрүн терип жыйнап жатышат. Жыл сайын мурда өздөштүрүлбөгөн айдоо талааларынан өрүктүн, алма жана алмурттун жаңы сорттору дагы отургузулуп жатат. Бул аймактын климаттык шарты дагы жалаң мөмө жемиш өстүрүүгө абдан ыңгайлуу келет дешет. Статистикалык данный боюнча 400 гектар деп эсептелип жүрөт. Бирок элдин көпчүлүгү ошол тиешелүү үлүш жерлерине дагы мөмө жемиш өстүрүшүп, 850 гектардын тегерегинде мөмө жемиш бактары ошол айыл өкмөтү боюнча өстүрүп атышат. Көпчүлүк багбандар азыр алган түшүмүн дароо эле соодалап жибербей, 1-2 ай сактап, жакшы баага сатуу жагына ыкташууда. Бул үчүн атайын жабдылган муздаткыч кампалар түзүлүп, жаңыча жабдылып, тиешелүү шарттары сакталууда. Азыр бул кампада 150 тонна алмурут бар. 1-2 айдан кийин сатылса, кайра алманын кеч бышкан сорттору киргизилет. Мындай ишкерлерге мамлекет тарабынан дагы колдоо болуп жатыптыр. Мамлекет тарабынан орто чакан бизнеске жардам катары берилип аткан жеңилдетилген кредиттен алып 6% менен аркы бир камерасына сок кое турган оборудованияны заявка бердик. Ал эми айрым багбандар жакшы бааны күтпөй эле ал армандарга өткөрүп да жатышат. Азыр алма 25 сомдон жогору болсо, алмурут 35 сомдон болууда. Мисалы, бул мөмө жемиш топтоочу жай 9-чу чоң автоунааны алма алмурутка толтуруп жөнөткөнү турат. Түшүм жакшы. Алып берип атабыз колдон келишинче. Азыр алмалар 27 сомго чейин. Астыңкы баасы. Ашпурттар 35 сомго чейин. 8 гектар жерим бар. Ошо 8 гектардан быйыл момда болгон жакшынакай ашпурттарды, наливка алмаларды, апорт алмаларды, клон китайка деген алмаларды өстүрдүк. Буюрса жакшы, миллиондон ашык киреше таптым. Дархан элинде быйыл жакшы түшүм болду. Эске сала кетсек, жыл сайын Жети Көз районунун багбандары 25 000 тонна алма менен алмурутту экспортко чыгарышат. Быйылдагы бул көрсөткүч жогору болбосо, кем болбойт деген божомолдор бар. Эдил Менисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлө Булсу.